Петров, Давыдов, Лысый мөңгүлөрү тамчылап эрип көз жашын чыгарып жатышат. Мөңгүлөр жоголду. Бүгүнкү ошо атабадан келаткан ошо Скөлдө касиеттүү жердеги мөңгүлөр жоголду. Миллиардтар деген ушундай зыян келтирди. Экинчи генеральный прокурор ишке конгон болобу ошо эркине. Комторду Центеранын акцияларын алышыбызда дагы Кыргызстан өзү иштетиш керек. Бул 70 бала деген ушунда иштеш керек. Бардык зыяндарды экспертиза жасап туруп, мыйзам негизинде Кумторго өзүбүздүн доону коелу. Мүмкүн алар сотторго жеткизбей эле өздөрү төлөп берүүсү мүмкүн болуп калар. Бирок ошол учурда эле Конституцияны дагы унутпасак, анткени ал жерде бардык жарандардын укугу бирдей. Чечкиндүү чечимди кабыл алалы, өзүбүздүн жерде туруп, бардыгынан корко бербейлик. Тигини менен соттошсок мынтип коет, муну менен соттошсок мындай кылып коет деп. Өз жерибизди, алтыныбыздын баарын берип коюп байкуш болуп отурабыз. 20 000 акционерлердин кызыкчылыгын колдойбуз дагы 5 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгын колдобойбуз. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Буга чейин биз таланып, жутулуп алдым кеттик, бардыгына барып келе жатып, эми дагы эле ошого туура келебизби? Мына бул Садыр Жапарович ушунча иштегенин, көрүп туруп көрмөксөң жасасак, көзү көрбөп калат. Кылганы кылбады десеңер, кандай эмне болот? Ушул нерсени колдош керек. Мына колдобоймун, тигиндей мындай деген жакшы сөз эмес. Бул жакшы ел аркада турат. Кесепети кандай болот? Ошону эсептеп көрөлүчү дегенде. Кесепети эбегейсиз болот. Эч убакта бизге инвестор келбейт. Өзү эки нерсе менен дүйнөлүгөт. Биринчи варварчылык менен басып алуу жолу менен, экинчи укуктук талаа менен. Биз эгерде цивилизованный дүйнөнүн өкүлчүлүгү болсок, биз, урматтуу Садыр Мураш, сизден көп нерсе зависит этип атат. Сиз макул болсоңуз, ушул сиздики негиз кылып алалы, 2 пунктун алып салып. Анан 3-күнгө даярдайлы. Бир эле моментте иштеп аткан жана миллиардный бир состояниясы бар ишкананы башка ишкана кылып которуп коюп атасыз. Мунун бардык жагынан эми биз парламент болгондон кийин укуктуу жагын карашыбыз керек да. Рахмат.